Кара Бура райондук калкты каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери бул ирет алыска Акчи айыл аймагына барышты. Алар айыл тургундарына жеринде кызмат көрсөтүп, каттоо боюнча талаптарын аткарышты. Жайлоо Курманалиев мөөнөтү бүткөн паспортун жаңыртуу үчүн келип, тиешелүү документтерди тапшырды. Мурда райондун борборуна барса, бүгүн мынтип айылдан чыкпай эле паспортун жаңылоо боюнча жумушун ылдам бүтүрүп алды. Паспорт алайын деп келгем, огуштуруп, паспортты жаңыртайын деп келдим. Суроо бүттү паспортум. Ошо себептен алмаштырайын деп келгем, жеңил болду, айылдан келип. 1,5 сааттын ичинде жумушубуз бүттү, кетип атырмы. Аксакалдар келип кетти. Семьясы менен келип атыр, бала чакасын ээрчитип келишип атыр. Бат-бат эле бүтүрүштү, мына жакшы тейлеп. Тейлегендерине рахмат бул кыздардын. Жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалайм баарыңар. Алыска айылдарга жакындан кызмат көрсөтүү аракети президент Садыр Жапаровдун жарлыгы жана санариптик өнүктүрүү министрлигинин буйругунун негизинде ишке ашты. Анын негизинде калкты каттоо кызматы Кара Бура районунун Алыскы Шекер, Аманбаев жана Акчи айыл аймактарына барышты. 27, 28 жана 29 декабрь күндөрү калкты документтештирүү боюнча керектөөлөрүн аткарышты. 3 күн ичинде райондун 3 айыл өкмөтүндө болдук. 200дөн ашыгыраак адамдарга кызмат көрсөттүк. Ал биздин кызматтарыбыздын эң негизги болуп бул паспорттоштуруу, даректерин тактоо жана ошол дарекке учетко тургузуу боюнча жана ошондой эле даректик маалымат справкаларын да бердик. Бул иш аракетти алыска айылдардын тургундары жактырды. Алар бул ирет жол кире жана башка чыгымдарын кыскартып, айыл ичинен эле калкты каттоо боюнча түрдүү кызматтарды алып кубанышты. Акчи айыл аймагына келген райондун калкты каттоо кызматкерлерине айыл өкмөтү имарат, интернет, байланыш жана башка муктаждыктарын камсыздап берди. Башкы максат элге жеринде сапаттуу кызмат көрсөтүү. Мобилдик группанын кызмат көрсөтүү максаты бул райондун алысыраак четтеги айылдарды, алардын келүү могу азыркы шартта алыстан келүү кыйынчылыгы, алардын жер-жеринен барып кызмат көрсөтүү бул биздин максатыбыз болчу. И ошол максаттарды аткаруу иретинде 3 күндүк мөөнөттө көп кызмат көрсөттүк деп ойлойбуз. Кара Бура райондук калкты каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери ден соолугуна байланыштуу үйдөн чыга албагандарга да барып, жеринде кызмат көрсөтүштү. Белгилей кетсек, аталган кызмат быйылкы жылдын жай мезгилинде дагы алыска айыл жерлерине барып, документтештирүү боюнча элдин суроо талабын аткарышкан. Сеймок Барманов, Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Кара Бура району.